Несанкционированное перераспределение бюджетных средств по кодам расхода бюджетной системы Кыргызской Республики 420,9 тысяч сом. Ысык Ата районунда жүргүзүлгөн аудиттин жыйынтыгында жалпы суммасы 87 миллион 179 миң сомду түзгөн финансылык мыйзам бузуулар аныкталган. Анда мамлекеттик администрация, финансылык башкаруу, өнүктүрүү фонду, 19 жергиликтүү өз алдынча башкаруу органы жана 8 муниципалдык ишкана камтылды. Жазма буйрукмалар аркылуу буну өзүбүздүн коллегадан жыйынтыгын менен карайбыз. Андан сырткары бул жерлерде бир топ мыйзам бузуулуктар, курулган курулуштарды айыл өкмөттүн балансына кабыл албаган, ошондой эле кээ бир айыл чарба жерлерине болгон аренда платаларды момент өндүрбөгөндүгү боюнча бир топ каттар берилди. Ал эми Кемин районундагы аудиттин жыйынтыгында 52 миллион 495 миң сомдук финансылык мыйзам бузуулар аныкталган. Алар ар кандай аспектилерге таасирин тийгизген, анын ичинде бюджеттин долбоорунун мыйзамдарга ылайык келбегендиги, капиталдык салымдарга жана курулуш иштерине каражаттарды пайдалануудагы башка мыйзам бузуулар, ошондой эле эмгек акы төлөөгө ченемден ашык чыгымдар, мамлекеттик мүлктүн жана акча каражаттарынын жетишсиздиги, командировкалык чыгымдарды эсепке алуу боюнча бузуулар табылган. 7 миллион 800 бул курулуш боюнча бузуулар болгон. Алардын баары тең сот ишинде, сот аткарылып атат, соттун чечими менен жазалып атат. Бияктан ошо товарлык материалдык баалуулуктар боюнча 4 миллион 900 миң сом аныкталган. Алардын баары тең азыр өз ордуна келтирилип, жазалып атат, оңдолуп атат. Аудиттин жыйынтыктары бүгүн эсептөө палатасынын Бишкек шаары, Чүй жана Талас облустары боюнча аймактык бөлүмүнүн коллегиясынын отурумунда каралды. Чүй облусунун Кемин жана Ысык Ата райондорунун бардык аудиттен өткөн жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары аныкталган финансылык мыйзам бузууларды жана кемчиликтерди жоюу үчүн жазма буйруктарды алышты. Ысык Ата району боюнча жалпысы 87 миллион 179 миң сомдук каржылык жана мыйзам бузуулар аныкталды. Ал эми Кемин району боюнча жалпысы болуп 52 миллион 495 миң сомдук каржылык бузуулар аныкталды. Бул аныкталган каржылык бузуулар боюнча бүгүн райондуктун жетекчилери, айыл өкмөттөрүнүн башчылары менен каралган коллегияда жазма буйруктар берилди. Ал боюнча алар өздөрүнө карап, алардын ордуна коюлушу боюнча бизге маалымат беришет. Ал эми Ысык Ата району боюнча интернационал айыл өкмөтүнүндөгү 700 миң сом ашыкча өзүнө ыйгарып алган эмгек акы боюнча укук коргоо органдарына укуктуу баа берүү үчүн материал өткөрүп берилди. Белгилей кетсек, бюджеттик кодекстин беренесине ылайык жергиликтүү бюджеттердин аткарылышына аудит жыл сайын эсептөө палатасы тарабынан жүргүзүлөт. Сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатат. Бирке убакыт берсеңиздер, буну дагы устранить эткенге аракет кылабыз. Айдай Ташубекова, Эрмек Кадыров, УТРК Чүй.